Арбаңыздар, агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Ар бир үйдө ынтымак, ырыс, кейшик, токчулук, молчулук болсун. Эгерде биздин каналды, биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасадыңыз. Демек, ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү куруп атканга сиз салым кошуп атасыз деп биз терең ишенебиз. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү турмуш сабактарыбыздын темасы чач, чачка байланыштуу жүрөлгөлөр, чач өрүү деп аталат. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Жийдебиби Исакова жана психолог Жүндүбаева Кенжежебиз болот. Сабактын катышуучулары Энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла, ай жүздүү асыл кыздарым. Биздин орун басар келечектерибиз. Биз илгери жаш кезибизде ата-аналар кыздардын чачын аябай аздектеп келген. Деги эле чачка аяр мамиле жасап аздектеп келген. Ошол жөнүндө азын-олок кеп салып берейин силерге. Бала төрөлгөндө эле чачты жана карын чачы деп коет да, ошол карын чачындагы кыздар болобу, же болбосо эркек балдар болобу, ошо тай жагына чачын алдыртканда, ошо чачын алдыртып туруп, биринчи карын чачын энелерибиз майлап сүттөп катып койгон экен. Эмне себеп дегенде, чач чирибейт экен, чач өзгөрбөйт экен. Ошол кандай алынса, кайсы убакта алынса, ошол мезгилдегидей тура берет экен. Бул түбөлүктүүлүктүн белгиси болот экен дагы. Кийинки ушу сенин чачыңдагы бала чакаңа жетсин деген мааниде эң биринчи балдардын жана тум баланын карын чачын энелерибиз катып койгон экен дагы. Кийин анан келин алгандабы, же болбосо бала чакалуу болгондобу ошондо өздөрүнө тапшырчу экен. Бул атадан, энеден калган мурас катары колдончу экен да, чачты аябай кадырлачу экен. А жанагы тайларына деп айтканда, тайлары ырымдап эр жигиттин колдоочу пири тайлары деп коет экен дагы. Алар ошо короосунда кой болсун, жанында эл журту айлы көп болсун деген жакшы тилектерин айтып туруп, анан мал энчилеп беришчү экен да. Баягы илгери тай энчилешчү экен. Ошо чачты алдырып ырымдаганда тайлары тай энчилечү экен. Андан кийин эми кыздардын чачына өтөлүк. Кыздардын чачы эң кичинекей чагында, өрүмгө келбеген чакта такыя кийгизишет кыздарга. Анан колдоруна чач мындай келе турган болуп, өрүлө турган болуп баштагандан кийин кыздардын чачын өрүп башташкан. Өрүп баштаганда бешкөкүл кылып өрүшкөн. Туура төбөсүнөн кулагынын учуна чейин алып, ошол экини саамай чачы деп эсептеген. Анан саамай чачын бешкөкүл кылып өрүп, анан аркасындагы чачын канча болсо ошончо өрүшкөн. Анан бир четинен айтканда дагы жанагы кыздардын турмушка жетилген убактысында эмне үчүн карадалы деп койгон да, баягы жашы өтүп бараткандачы. А себеби дегенде, кыз канчалык чоңойгон сайын чачы коюлуп, узарып, анан аркасына түшө баштайт да. Анан ошол далыны басып белге түшүп калганда, чач белге түшүп калганда, далыны өргөн чач басып калат да, баягы канчага бөлүнсө дагы өргөн чач далыны басып калганда, келген кишилер деген көрүп туруп эле, бул кыз деген кара далы болуп калыптыр деп айтчу экен да. А мен ойлоп турмун да, кара далы болсо далысы бир жери карарып кетет экен деп. Жок, ал ошол чач далыны басып калганда ошон үчүн кара далы деп айтчу экен. Азыр анда ошону көргөзбөйлүбү, ошо бешкөкүл чачты? Эми ошо бешкөкүл чачты көргөзөлүк. Бул жерде
биздин айчырайлуу кызыбыз отурат. Ушул кыздын чачын жеңелери өрсүн. Ошону көргөзөлүк. Эң биринчи чачты өрүп атканда беш көкүл саамайына бөлүнүп атпайбы, беш көкүл деп. Аркасындагы чачтар канча болсо бөлүнүп атат да. Ошол жанагы 40 бөлүмгө жетиптир дегенде 40 уруунун кызматын кылган асыл заада бол деп жеңелери тилек каалоо айтып, анан чачтарын өрүп башташкан. Чач уштуктуу ак болуп турганы бул ак жибектен чачын бекиткен учтарын ак жибек менен, же болбосо ак кебес жип менен бекиткен да. Себеби ак жалгасын деген маанидеги ырым. Чачты өрүп атканда бир эле жеңеси өрүш керекпи, же жеңелери жардамдашып өрүшсө да болобу? Эми үйдө бир эле жеңеси өрөт, анан кийин эгерде бир шашылыш болуп калып эле анан кийин экөөлөп өрбөсө, негизинен кыздын 40 чачы улук деп бир эле жеңеси өрөт. Бирөө эле өрөт да. Бул өрүп жатканда апа негизи бул кыздарга жакшы каалоо тилектерди айтып өрүш керек да. Ооба. Жана кыргыздын аялдарга тиешелүү 41 сапаттары бар да. Ооба, ошону айтып өр. Мээримдүү бол, жарокер бол, ыймандуу бол, шамдагай, назик, кечиримдүү, сабырдуу. Каникей апанын сапаттары жалгансын, барган жериңе бага айтып, ыймандуу, барган жериңе жарокер, келин болуп, ушинтип жакшы сөздөрдү айтып, булардын кулагына коюп, чач өрүп атканда эле бышырып койчу турбайбы? Ооба. Ана бул өрүп атканда эч кандай эч нерсе боек кошпой эле же айран сүйкөбөй эле өрөт да, же дагы майлайбы? Өрүп атканда муну башында жууганда айран менен жууйт. Айран менен жууйт. Жайкысын, кышкысын болсо айран жок болуп калса сүзмөлөрдү катып коюшкан да энелер. Ошо сүзмөдөн эсип алып туруп, анан ошону менен жууп, чайкагандан кийин жанагы чачтын жакшы өзүшүнө, чачтын бучу эки ачакей болуп бөлүнүп кетпесин деп энелерибиз жылкынын жалынан алып койчу экен. Анан ошо жал менен чачты акырын кичине майлап койчу экен. Бул жанагы чач сынбасын, азыр ар түрлүү жанагы шампунь, тиги буларды колдонуп атпайсыңарбы? Биздин энелерибиз болсо ошо айран, сүзмө, сүт тиги май менен эле чачты багып, ошолорду колдонгон. Мына өрүп баштаганда ошо чачты кичине майлап койгон да жал менен. Азыр эми дагы жакшы кыздарыбыз азыр чачтарын өстүрүп калышты. Бир убакта деген такыр эле чачын өстүрбөй таптакыр эле кыпкыска болуп атпады беле? Мына биздин заманыбыз баягы 50 жылда эл жаңы дегендей кыздарыбыз азыркы убакта чачтарын өстүрүп, түрлүү 5 көкүл кылбаса дагы түрлүү кылып өрүп атышат да. Бул дагы жакшы жөрөлгө. Анан эч качан кыздарымдай жылаңбаш жүргөн эмес. Негизи эле бүт аял заты жылаңбаш жүргөн эмес. Себеби дегенде кечинде болобу, өзгөчө күүгүмдө жылаңбаш жүргөндө чачка жаман нерселер жармашат деп кыздарды чачын аябай аздектеп аярлаган. Келиндердин чачы болсо баягы эки өрүм болуп эле аркасында калат да. Аны баягы чапан, жоолук дегендей басып турат. Кыздардын чачын аябай аздектеп, топу кийгизип, аябай кадырлаганда, себеби ушу башы оорубасын, жаман нерсе жармашпасын деп эч качан жылаңбаш кылган эмес кыздарды. Ошон үчүн жанагы такыя чаңгыз, андан кийин
бийке деп атпайсыңарбы азырчы, анан ошо андан кийинкиси бийке болуп атпайбы, анан бийкеч болот да, анан бийкеч болгондон кийин ошо бийкеч болгон убакта кыз уже чоңоюп баягы турмушка даяр болгон убактысы болуп калат да. бойго жетип Бойго жетип калган убакыт болуп калат да. демек ушул чачынан улам анан кыздын 40 чачы улуу десе керек. Чачынан улам кыздын 40 чачы улуу деп айтылат. Негизи эле кыздарды аябай кыргыздар баалап барктаганда бул конок деген да, үйдөчү. Ошон үчүн айтат, кыздын жаманы кыроо дейт да. Эртең менен кыроо күн тийгенде эле жок болуп калат да. А келиндин жаманы кетпес кесик деп коет. Бул дайыма өзүң менен бир жүрөт да. Ошон үчүн кызды бул кандай болсо дагы төркүндөрү сыйлап, ушу бул конок деп төргө отургузуп энеден кийин аздектеген. Ошон үчүн жанагы кичүү болсо дагы төрдө отурган үчүн анан бул эмне төргө чыгарып койгон деген мааниде анан жанагы айтылганда кыздын 40 чачы улук деп ошентип айтылганда. Себеби 40ка бөлүнүп өрүлүп атпайбы чачычы. А келин болгондон кийин баары эки өрүнөт да. Жана чач боюнча да өткөндө айтылып кетти эле, жазып жүрбөш керек депчи. Ошо жөнүндө чач дагы бир сыйра бир жакшы айтып берип койсоңуз ошо жөнүндө. Эмне үчүн чачты жазып жүргөнгө болбойт? Азыркы кезде чач жазуу деген өтө көбөйдү. Анын жүргөндө эмнеге алып келип атат? Заманыбызга тийгизген таасири. Эми чачты кыргыздар жазып жүргөндө эки эле убакта жазчу экен. Биринчи келин болобу, кемпир болобу, күйөөсү өлгөндө ошондо чачын жазып койчу экен. Анан кийин о дүйнө сапар алганда дагы ошондо чачын жазып, анан эки колтугуна кыстарып койчу экен да. Бул чач жазып жүрүү дегенди аябай мындай кыргыздар өтө жаман белги деп жоруп алышкан, ошону колдонгон, ошого тартипке өтүп калган да кыргыздарчы. Ошон үчүн чачты жазып койгон болбойт. Анан кээде чачың жазып койгон болсо, азырда менин убактысымда айтып калчу чоң энелерибизчи, чачын жазып койгонсо, эмне белиң сынып калды беле депчи, кыздар чачын жазып койсо. А себеби белиң сынып калды беле деген сөз бул күйөөң өлүп калды беле деген сөз экен да. Ошо күйөөң өлгөндө чачың жазылат да, анан ага чейин жазылбайт деген мааниде анын баарын түшүндүрүп отурбай эле, эмне белиң сынып калды беле деп сурап койчу экен да. Кыздар чач өрүлүп атат, көргүлө, самай чач канчага бөлүнөт, арка чач канчага бөлүнөт, түшүнүп алгыла, анан түшүнбөгөн дагы билбеген сурооңор болсо бере бергиле кыздар. Негизи самай чач өргөндө канча болсо ошончого бөлүш керекпи же 40 чач өрүлөт деп айтып жүрөт го? Ошону кандай түшүнсөк болот? Кайсы убакта өрүлөт? Самай чач 5 көкүл деп аталганына жараша 5-тен 10го бөлүнөт эки жагынанчы. 5-5тен болупчу. Анан ону эле тиги маңдайына самай чач кеткендердин аркасы коюу да, а калганы ошо аркасына бөлүнүп өрүлөт да. А 40 чач кайсы убакта өрүлөт? 40 чач шөкүлө кийген убакта. Күйөөгө берилип атат. Бойго жеткен убактачы. Ага чейин кичинекей кезинде 40ка жетпейт да чачтын өрүмүчү. А бойго жетип калган убакта чач 40 өрүмгө жетип калат да. Бөлгөндө 40 өрүм болуп калат. Ошондо бойго жеткен убактаны жанагынтип 40 тиги жеңеси өрөт да. Анан узатып барганда дагы ошо жанагы 40 уруу элдин оюн тапкан, ошолорго кызмат кылган асыл келин бол деп ырымдап анан 40ка бөлүп өргөн экен да арка чачтарын. Сиз жогоруда айттыңыз да, негизи кыздардын чачы 5 көкүл 40ка бөлүнүп өрүлөт жана ошондой эле келин болгондо 2ге өрүлөт депчи. Мунун мүмкүн философиялык түшүндүрмөсү бар. Негизи азыркы учурда ооба кыздардын көбү чачын коюп өрүп жүрөт, бирок ошол эле учурда биз мисалы 2ге өрүп жүрөбүз. Мисалы мектеп окуучусу болсок биз 2ге өрүп жүрөбүз да. Таптакыр мисалы турмушка чыккандан кийин эле 2ге өрөсүң деген мыйзам бар беле, же болбосо анын ошо философиялык мүмкүн түшүндүрмөсү бар. Эмне себептен 2ге өргөн, эмне себептен 5ке өргөн?
себеби дегенде 40ка бөлүп өргөндө кыздын бара турган жери белгисиз да. 40 уруу деп Манаста дагы айтылып атпайбы? Ошол 40 уруунун бир уруусуна барасың деген сөз. Ошого чейин чачын жана 40ка бөлүп өргөн. А келин болуп баргандан кийин эки кош жубай болуп атпайбы? Мурун жалгыз болсоң, кийин кош жубай болуп атасың. Ошо алганың менен тең карып, өмүр бою кол кармашып өт деп, анан чачын баягы сен эми 40 урууну тандабайсың, бир урууну тандап бардың да, ошол алган жарың менен түбөлүк кол кармашып өт деген мааниде экиге бөлүп өргөн да чачтарын. Анан азыркы заманда эми баягы батыштыкын туурайбыз, аны туурайбыз, муну туурайбыз, чачыбызды кыркабыз, же болбосо жасып коебуз. Анан негизи биздин кыргыздын менталитетинде ушундай ырым-жырымдар менен чачты багып аздектеген. Анан ошон үчүн көргөзүп атпайбыз, баягы өткөндөн сабак дегендейчи. Азыр кааласаңар 5 көкүл кылып өрбөсөңөр да жок дегенде майда кылып мындай бири-бирине кошуп өрүп атат го, жакшынакай кылыпчы. Ошентип өрүп алсаңар дагы жакшы да, өзүңөргө тыккан болот. Чачыңар жанагынтип салпалаңдап жанагы маршруткага түшкөндө делечи, ошо кыздардын чачы кирген кишилердин оосу мурдуна кирип, бетине жармашып, же болбосо жулунуп, ошентип эле атат. Анан болбой эле чачтарын кой берип атышпайбы? Жүдөө эле болуп атат да. Ал сулуулук деле эмес, көпчүлүгүн жүдөө болуп атат да. Бул эми кыз балдарга тиешелүү болуп атат азыр чач өрүү. Анан биз көрүп калдык, кички эркек балдарга дагы көкүл коюшкан. Азыр көкүл койгонду көрбөй калдык. Ошол эмнеге коюлган, ошону айтып берсеңиз. Кичинекей балдардын көкүл койгон себеби аалам менен чач байланышта болот экен. Азыркы силердин тил менен айтканда антенна болот экен. Жакшыны да кабыл алат, жаманды да кабыл алат экен. Ошон үчүн кыргыздар жана ырымдап тайларын чакырып чач алдырып атпайбы? Анан кайра эле ошол убакта чач көкүл койдургандагы чоң бир өзүлөрүнчө бир мындай салт болбосо дагы мындай бир ошо элдин каадасы болгондо көкүл коюп, ошо айылдын аксакалдары болобу, же болбосо аттуу баштуу чыгаан мырзалары болобу дегендейчи, же өнүп өскөн тукумдан болобу, ошолорду алып келип туруп, анан кийин көкүл койдуруп, ага дагы өзүнчө ырым-жырымдарын жасатып туруп, анан чачын кичине төбөсүнөн алып, аркасына кичине өрүп койчу экен. Анан апа, мунун чачты өргөндүн себеби дагы баягы кыздарды суктануудан, жаман көздөрдөн сактап, самайын жаап жүргөн үчүн апалар өтө аяр кыздарына көз тийбесин, сөз тийбесин, бирөөнүн көзү түшпөсүн деп чачты ушундай өрүп, алкымын жаап, анан моундай шуурум моюнчокторду тагып сактап келишкен турбайбы, аздектеп кыздарыбызды? Ооба. Ал кыздын кызга эчтеги келген кишилер сөзсүз түрдө көзү түшөт. Себеби дегенде кыз ал үйдүк эмес, кыз элдики деп атпайбы, ошондо көз тийбесин деп алкымын жапкан. Мынакей ушинтип чачты өрүп койгондо кыздын алкымын жапкан. А кекиртегин болсо бул шурулар жапкан. Канча кат шуруну ак берметтен, маржан шурудан тагып, анан кийин ушинтип кыздарды калкалаганда, көздөн сөздөн калкалаган. Кой өрүп жүргөндөн көрө ушундай 5 көкүл чач өрсө жакшынакай эле болуп көрүнөт. Ооба, мына моорекени карасаңар, эми бул жанагы чачты самсалатып койгондон көрө моорекел аябай жакшынакай эле көрктүү эле болуп турат го, кыздар. Анын үстүнө муну күнүгө тарап дагы кереги жок, жууганга чейин чыдаса керек. Жок, эми жууганга чейин чыдабаса дагы 2 күн 3 күнгө жөн эле чыдайт. Эми 2 күнгөчү. Күндө мына кечинде мисалы үчүн жатаарда ушундай кылып жакшынакай кылып өрүп жатсаңар, эртең менен окууга шашып атканда топуңарды кийип эле журкап кетесиңер.
Анан могу эмесине таккан үкү жөнүндө дагы айтып берсеңиз, себеби бул дагы сөздөн сактайт, коргойт деген. Үкүнү ыйык жаныбар канаттуу деп аздектейт. Ошон үчүн ар бир нерсенин адам башына деген коюш үчүн анын касиетин карайт да, сыйлайт да, Ошол үкү касиеттүү болгон үчүн ошорекинин дагы көз тийбесин, сөз тийбесин деп үкүнү кыздардын башына такканда, негизи үкүнү деген кыздардын эле башына эмес, жанагы кичинекей жаш балдардын тебетейинин буягына да кыздар койгон да үкүнүчү. Үкүнүн канатын да, бир канатын кыздар койчу экен да, көз тийбесин дегенчи, калкалапчы. Анан үкүнүн деген кыздарды жанагы канча жашка чыкканын ошо үкүнүн дагы талы менен эсептейт экен да. Мисалы үчүн кыз 5ке чыкканда 5, 6га чыкканда 6, 10го чыкканда 10 үкүнүн талын эсептейт да, ошондойчу. Жанагы келген кишилер, жуут түшүп келген кишилер дагы мындай карап олтуруп ошол үкүсүнөн эле эсептеп койгондо, бул кыз деген 15ке чыгыптыр, 13кө чыгыптыр депчи үкүнүн талынан эсептеп койгондо. Сөкө салсак болот экен, куда түшсөк болот экен деген сыяктуу. Ооба. Эми колун сурап алсак болот экен дегенде мааниде ошол үкүдөн эле билип коюшкан. Кыргыздар көпчүлүгүндө басып турган өзлөрүнүн жасаган мамилеси менен эле кандай эл экенин, ким экенин даана белгилечү экен. Себеби дегенде көрдүңөрбү, эми башка элдер келип кызың канчада, анан кийин турмушка чыгабы, тигиби деп отурбай эле көргөндө эле бул кыз 12-13ке чыгып калыптыр, 15ке чыгып калыптыр, бул кыз тигилерге колун сурап алсак болот экен деп эле үкүсүнөн эсептеп койгон да. Эч кимден билбей эле, сурабай эле. Эми бул кыздын жана кыргыздарда айтат эле да, чач кырккан бул ырысын кырккан менен барабар деп. Ооба. Чач кырккан ырыс кырккан менен барабар деп айтат. Ошонун чачты деген жанагы учу мындай ачекей болуп кетпесин деп жана майлап атпайбы? Айран менен жууп, анан кийин баягы жууп бүткөндөн кийин кайра өрөөрүндө кургап кандай тиги чач кургап, анан кийин сынбасын деп чачын майлап атпайбы? Ошентип өстүргөн кыздын чачын анан кантип кырккан? Кызга 40 үйдөн тыюу дейт. Кыздын чачын кырккан бул ырыс кыркканга барабар. Азыр эми кыздын чачы эмес, кемпирлердин деле чачын кыркып, келиндердин деле чачын кыркып жүрбөйбү? Негизи ушуну кулагыңарга алтын сырга кылып койгула, силер да келечекте келин болосуңар, өзгөчө боюнда барда чач кырккан болбойт. Ошол балага түздөн түз таасир этет экен, дагы бир нерсеси ырыскысы кем болот экен ошол баланынчы. Курсактагы баланын ырыскысы кем болуп калат экен. Ошол убакта чач кырктырбайт. Бул ырым-жырым жалаң эле кыргыз улутунда эмес, башка улуттарда дагы ошо ырымды катуу кармашат экен, боюнда барда эч качан чачка тийишпейт экен. Орустарда деле бар экен ушундай нерсе. Эми Курманжандын чачын өрдүк, эми апасынын салт боюнча апасынын жанына отурсун да, энесинин жанына. Эми Курманжан кызымдын чачын өрдүк. Биздин калайык калкыбыз 5 көкүл чач кандай жарашат экен, анын мааниси эмне экенин түшүнсүн. Эми ошо Курманжан кызым менин жаныма келсин, бул кызды келин болгондо кандай өрүлөт чачы, анан эмне деп жоолук салат, ошо экени көргөзөлүк, келе кой кызым. Мына келин болуп барганда кыздардын баягы 40 өрүм чачты жасып туруп, анан 2ге бөлүп, 2 өрүм кылып өрөт. Бунда дагы ошол барган жердин бир баалуу, барктуу, тукуму өнүп өскөн байбичелерге өрдүртөт. Бунда дагы мында сарымай менен майлатат да, кыздын чачын мурун үйдө энеси жылкынын май менен майласа, эми келин болуп барганда сарымайдай жугумдуу бол, сиңимдүү бол деп туруп, сарымай менен майлап туруп, анан кийин кыздын чачын 2ге бөлүп өрөт, өрдүртөт.
эки чач эки жубайдын белгиси. Сен жалгыз эмессиң. Жубайлуу болдуң деп экиге бөлүп туруп, анан кийин экиге өрдүртөт. Баягы чач өрүлүп бүткөндөн кийин дагы бир ырымдары болсо керек жасай турган. Чач өрүлүп бүткөндөн кийин чачыла чачат, ошол эки үйдүн кайнене эми келин болуп барды да, ошо кайненеси келиним ырыс кешиктүү болсун, ошо силер айткандай берген батаңар кабыл болсун деп элге дасторкон жайып кадимкидей чач өрдүк деп чачыла чачат. Демек чач өргөндө дагы ана ошол сиз айткандай очор бачар болуп калган абысындар, Ооба. Же болбосо өкүл энени да тандап коет да. Ошол өкүл энеге дагы чачын өрдүртөт. Үчүнчү энең депчи, кайненең, өз энең, анан үчүнчү энеси болуп өкүл энеси болуп атпайбы? Анан ошол эгерде өкүл энеси жанагындай этек жеңи жайылган, тукуму өскөн, кадыр барктуу болсо, ошол эки өкүл энесине чач өрдүртөт. Жок, андай болбой калган болсо, айылдагы улуу абысындарына, жанагы нарктуу, барктуу дегендейчи, ошолорго өрдүртөт. Анан чачыштык ушул чач өргөндө тагылабы же кайсы маалда тагылат? Чачыштык биринчи ошо чачын өргөндө тагылат, бирок азыр чачыштык жок болуп калды, көрбөй салбай калдык. Муну артына эле таштайбыз да, Ооба, артына таштап. Анан аркасына таштап туруп, анан мындай түз каратып туруп, жоолукту алдынан сал, аркасынан салбагынын. Ак жоолукту. Жок, ошондой эле отуруп. Эмне үчүн ак жоолукту башына салган? Ак жоолук деп. Жолуң ак болсун. Өзүңдүн ошо келечектеги келген жериңе ак кысмат кыл. Дайыма ак жоолугуң башыңан түшпөй, анан ак элечекке жет деген мааниде. Ак элечек деген эми кийин болот. Анан ошо ак жоолукту ак жалгасын деп. Ак жалтой болсун да, көшөгөнгө көрсүн. Ошентип анан кийин салганда, мынакей кандай жакшынакай көрүктүү болуп калды, Ушундай келин алып, анан кийин кысмат кылып чай куюп турса, кандай жакшы, рахат. Анан жанагынтип чачын жайып алып, анан кийин чай куюп атсаң, чачың чыныңа түшүп же касан аякпу дасторконго түшүп турса, жаман нерсе, осол нерсе да бул эми. Кыздарды бир баталап койбойсузбу? Бул өзүнчө, бул бешке өкүл өргөндө да өзүнчө бата бар болуш керек, Ошо кызга бешке өкүл өрүп атканда апалардын батасы, анан келин болгондо өзүнчө бир баталар бар болуш керек, ошолорду жалгап койсоңуз. Эми мындай дейт кызыбызчы. Чачыңды бешке өкүл кылып өрдүк. 40 уруунун ордуңду тапкан кыз болгунуң деп, ай жүзүңдү, ак тамагыңды көргөзбөй, ошо аздектеп, чачың менен жаап, мойнуңдагы акак шуру менен жаап, өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Кылган кызматың ушу ата энеңдин ардактаган баягы кыз жакшы болсо, эненин даңкы деген кыздардан болгой. Кызым, келечекте сен дагы жакшынакай ушундай созулган аппак жүздүү келин болосуң. Ошол барган жериңе баар таап, келечегиң кең болуп, ак жоолугуң башыңан түшпөй, айдай жүзүң жарык болуп, элге кылган кызматың сиңип, ак байбиче болуп, ак келечекке жет. Айтканыңыз. Кыздардан сурайлычы, илгери жеңелер ошол кыз кандай бүлө болорун кыздын эки буюмунан билчикен. Эки буюмунан билип койчукен ал кыз келечекте кандай келин болот. Ошол буюмдар кайсы болду экен, кана айтып көргүлөчү. Бул колдонгон тарагынан жана самынынан билип Кантип?
колдоңго самынан анткени болсо таракта болсо чач же болбосо кир болсо ал жүдөө деген мааниде түшүндүргөн. Чач жууган мурункулар сам менен жууган болчу, анан самында чач калып калган болсо анда жүдөө деп билишкен. Туура айттыбы? Туура кызым, туура айтты. Ошол колдонгон буюму деген ошол да башта мурун чач, самын, таракта ошолорду таза кармаганда барган жериндеги идиш аягын, буюм тайымын таза кармайт экен деп сын берген да ошол кызга. Дагы Анан келин болуп баргандан кийин дагы кандай келин болоорун сынач экен. Кантип сынач экен гана, ким билет? Мурунку кезде ар кандай жумуштарды аткаруунун натыйжасында келин өзүнүн мындайча айтканда экзаменден өтчү. Ошол экзамен ийик ийрүүдөн болгон экен. Ал ийиктин ийрегенде жип ар кандай болуп калчу экен. Дөмпөк сыяктуу ушундай үзгүлтүк болсо ал начар келин дегенге жатчу экен. Ал эми түз зымга тискендей болсо ал жакшы келиндин белгиси. Туура кызым, ошол эң биринчи көшөгө отурганда кайненеси кебестен берген. Жүн берсе дагы жүн жакшы созулат да, мындайчы, кебес жакшы созулбайт. Ошо кебести деген кандай созуп ийрийт дейт, анан ошол ийрип берген жибине карата сын берчү да. Өзүң айткандай өңгүлдөң бөлтөк сөлтөк болсо, аңгүлдөңгүл аңгиреген келин болот экен дегендейчи. Же болбосо бир жери үзүлүп барат, анан кийин созулуп кетсе, бул сүйрөп салма келин болот экен, үзүл созул деп ушинтип сынашчу да. Ошентип ийриген жиптен ошол жердеги байбичелер сын баа берген. Жанагы мизилдетип түп-түз бир калыпта ийриген болсо, анда бул келиндин камчы салдырбаган жорго келин болот экен деген да. Жоргону жакшы көрүшөт келиндер. Кылган ишиң так болот экен, баарысы тең ирети менен болот экен деп ошол ийиктен, жиптен сын алган. Азыр. Кыздардан сурап көрөлүчү. Илгерки заманда азыркыдай боектор аз. Шампунь дегенди билчү эмеспиз. Ошол апаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз баштарын эмне менен жуучу болду экен гана? Кантип чачты күтүшкөн экен? Ким билет? Азыр эле апабыз айтып кеткендей, илгерки заманда ошол биздин азыркы химикаттарыбыз жок мезгилде кыздардын чачтарын энелерибиз деле, кыздарыбыз деле жалаң айран менен жууп келишкен, ак нерсе. Айран менен жууп, анан кийин андан кийин сам менен жууган, сам менен айран сасып койбойбу? Ошол эмесин жытын кетириш үчүн сам менен жууган аларчы, самын жасашкан алар делечи. Жана жумшак болуш үчүн, чачы сынбас үчүн Айран жок, май жанагы жал жылкынын май менен майлап коюшкан да. Эми аябай чөлкүлдөтүп эмес, эми кичине майлап койгон да, баягы сынбаш үчүнчү. Ошентип аздектеген да негизи. Анан азыркыда мынакей түрлүү боектор менен боенуп атпайсыңарбы? Кыздар деле, илгеркилер деле боенгон, алар дагычы кына койгон. Анан беттерине эндик сүйкөнгөн. Эндик деген бул тоодо өскөн чөп болот да, жалбырак. Анан түбү кызыл болуп турат да. Ошо түбүн ап келип айранга тиги чылап койгондо, айран мындай кызгылтын болгон айран болот да. Анан ошол экини беттерине сүйкөгөндө баягы жакшынакай бир өзүнүн касиети бар да, ошол чөптүн дагы, айрандын дагычы. Беттери жумшак болуп, кесилбей, турулбай, жакшынакай болгон да. Ошон үчүн кээде айтып койгон да, баягы тентегирээк кыз болсо, же болбосо тентегирээк келин деп коеюнчу, мындай болсо, бул кыздын деген эни көргөн кыз эмес, эндик көргөн бет эмес деп ошентип айтчу да, сөзүн укпай, кайненесинин сөзүн укпай, же жеңесинин сөзүн укпай, ушундай өзүм билемдикке салып койгондо ошентип айтышкан. Себеби ошол эндикти пайдаланышкан, кынаны пайдаланышкан чачтарына, каштарына осмону пайдаланышкан, каштарын өстүрүш үчүн.
ошол кыздарым. Кынанын составы эмнелерден турат? Кына деп чөп негизиненчи. Аны дагы ошо аралаштырып энелерибизчи кургатып, анан кийин ага да мен толук билбейм кандай жасаарынчы, бирок ошо кынаны аралаштырып чөптүн аралашмасынан жасачу экен да, жанагы шакар самын жасап атышпайбы, ошондой эле жасаса керек. А мен кынанын жасалышын билбейм, бирок аралаштырып жасаарын уккам. Азыр сиз айтып кеттиңиз жана шакар самын деп. Биз дагы көрүп калдык чоң энелерибизден ошо шакар самын менен жуунгандарын, анан азыр ошол кайра жанданып атыптыр. Ошол шакар самын, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыздар. Ооба, шакар бул алабата деп коет, жанагы чөпчү. Ошону оруп келип туруп, анан жерди таза кылып туруп, анан кийин күйгүзүп, негизичи, анан гүл болот да. Ошол гүлдү казанга салып туруп, анан кийин кууруп, эчкинин майы менен кууруйт экен да, башка май эрүү болуп кетет экен, ал шакар мындай шакарды кармабай калат экен. Эчкинин майы тоңуп турат да, ошону менен кууруп, анан кийин кайнатат анычы. Кайнатып туруп, анан кийин баягы кайнагандан кийин боткодой болуп неметет, неме болот да, кою болот да, ошондо анан мынтип таптап туруп, тоголоктоп, анан кийин жанагы куртка окшотуп эле кургатып жасап алышты экен да. Бул шакар самындын касиети аябай күчтүү. Денеде жанагы азыркы жана кычыткы бирдеке нелер чыгып атпайбы? Азыр аллергия деп эле кызлары чыкса эле тиги дарылап атышпайбы? Ошону шакар самы менен жууп эле айыктырып коюшкан. Шакар самы менен жууп эле айыктырып коюшкан да. Анан элестеткиле, ошол шакар самы менен жанагынтип жараларды айыктырып аткан самын анан кийин башка денеге кандай жакшы таасир берген да. Биздин турмушка чыга турган кызыбызга эмне себептен мындай алдына жоолук салып койдук? Негизи кыз бала келин азыркы заманда деле, илгерки заманда деле менин билишим боюнча артына байланат го, могу байланмайчы. Жок. Келиндер астына эле байланган. Астына эле байланган да. Себеби мына кыз кезинде сен көкүрөгүңдү, алкымыңды толтура шууру тосуп турат. 2 самайыңды мына 5 көкүл болуп чачың тосуп турат. А тиги келинди болсо жоолук жабат. Жоолук салат. Анан баягы оокат кылганда эми чач эме бу жери неме болсо мынтип аркасына эме кылып койгон да, аркасына байлап койгон. Оокат кылып аткан убакта жүдө болбош үчүнчү негизи астына эле салган. Биз өткөн сабактарыбызда Денис Акулут анан эне бала темасында болгондо маектешибиз ушул ден соолук боюнча. Азыркы же ошол химия менен жууп атканбызбы билбейм, мектеп окуучуларынын деле чачтары агарып кетет да. Илгери чачтардын баары картайгыча капкара болуп, түшпөй, коюу болгон да. Ошол эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз? Эми ошол азыркы өзүң айткандай эле химияга байланыштуу. Ичкенибиз дагы химия, жегенибиз да химия, жада калса кийген кийимибиз да химия болуп атпайбы? Жел өткөрбөйт, аба өткөрбөйт денеңе, бышып кете жаздайсың. Ошонун негизинде жанагы адамдын денеси деле өзгөрүп атат да. Анан ден соолугу жакшы болбой атат, жанагы кола-сола бир химия эмелерин баарын ичип атабыз, анан ал таасир этет да, сөзсүзчү. Анан ошон үчүн чач тез агарып атат да. Илгери бүт баары таза болгон үчүн, таза абада жүргөн үчүн, таза суу ичкен үчүн, жанагындай таза кийим кийген үчүн, ошон үчүн ден соолугу чың болуп, анан жана каргычакты чачтары агарчу эмес. Кийин агарчу да. Эми баягы бир ооруп калып эле чач агарбаса, мындай агарчу эмес чач. Баягы сана тарткан убайым болгондо гана агарат деп айтып калышчу эле. Азыркы кезде чын эле тамактануудан кетип атат болуш керек. Көпчүлүгүн тамактануудан кетип атат. Эме жетпеген витамин. Азыр атын унутуп калдым. Мен да окудум эле, ошол витамин жетишпегенден балдарга туура тамактанбагандан чач эрте агаруусу пайда болуп атканы ошондон экен. Агаргандан да түшүп калып атпайбы? Азыр десең 30га чыккан балдардын чачы төбөсүнөн же желкесинен кашка-баш болуп түшүп калып атпайбы? Негизинен кальций жетишпегенден өтө ошондон көз каранды болуп аткенбиз. Кальций, магний, марганец деп коет, ошолордун составы, С витамини жетишпегенден, көп эле хром деген витаминдер көп экен. Ошолор жетишпегенден убактылуу тамак жебейбиз, витаминдүү тамак жебейбиз. Ошондон
көз каранды болот экен. Мен айтарым силерге кызым, жанагы эмеге чачыңарды жасатабыз деп химияга берип анан тармалдатабыз деген күйгүзүп атпайсыңарбы? Ошол өзүңөрдүн чачыңарга эле эмес, өзүңөрдүн башыңарга дагы, денеңерге дагы өтө оор мындай бир жаракат алып келип атасыңар да. Негизичи, убактысынча билинбейт, анан кийин бара билинет. Баш оорукчан болуп каласыңар, жанагынтип чачыңар эрте агарат, түшөт. Анан жаш кезиңерде жыдып калса болот да. Биз адабияттан окугандай, илгери ырдашкан го, азыр деле ырдашат ушу чач өрүп жатканда, мисалы тау тауда өргөн чачыбыз, талайлуу кыздар атыбыз, таңдагы булбулаңданып ай, таңшып бир ырдар чагыбыз. Ушул ырдын түпкү маанисин билгим келет да. Анан ушул ырды чачын өрүп аткан адам ырдаганбы же өрүлүп аткан кыз ырдаганбы? Өрүп аткан жеңеси ырдап кызына тилек каалоо. Бул тилек да, арынуу тилек. Ошо чачты өрүп аткан жеңеси ырдап өргөн. Жанагы баланы деле бешикке салып анан кийин терметип атканда чоң энеси ырдап тиги мээрим берип, алдайлап тигиреки уктатып атпайбы, Анан мындай колуна алып отурганда деле чоң энелери жанагы сал белек, сары майга мал белек, кунан койдуң сой белек, куйругуна той белек деп уктатып атпайбы, ошо жеңесинин кызга берген мээрими, каалоо, тилеги. Жакшы каалоо, тилеги. Ошо экен. Кыздардан сурайлы да, келин болуп барганда эки чач өрөттөбүдүбү? Ушул көргөнүңөр барбы? Ушуга катышканыңар барбы? Бул чач өрүүгө катышканбыз. Мында болсо жеңеси анан өкүл энеси өрөт, анан майлап, сары май менен майлап өрөт. Бул жерде чач өрүүдө эркек такыр катышпайт. Ошону да билгим келет, эмнеге эркек катышпайт деген сыяктуу. Жок, бирок өкүл атасы отурганын көргөм да, өрүлүп бүтүп мындай той катарычы. Эми өрүп атканда аялды зат эле өрөт. Анан жанагындай той чачыла келгенде эркектер келип кошо жешет, чогуу элечи. Жок, өкүл атасы эле кирген, анда башка эч ким кирген эмес. Эч ким кирген эмес. Алып жердин өзүнүн бир ырымы же бир өзүнчө эме болсо керек. Андай өкүл атасы эркек катышпайт негизинен чач өрүп аткандачы. Себеби дегенде чачты келин болгондо эмне үчүн жоолук салып катып коюп атат да. Бул чачты көргөзүп жылаңбаш жүргөн уят болгон да. Кыргыздар муну жылаңбаш жүргөн келинди абийирсиз деп айткан. Ошон үчүн эркек катышпайт чач өрүп аткандачы. Биздин кыздарыбыз да ушундай сурайт да. Чач өрүү деген салт нарында бар экен дейт. Эми биздин салттарыбыз ушу сүрүлүп отуруп четки айылдарда эле калды да, ошондой чач өрүү. Эми бул кыздар бийкечтерибиз турмушка чыгат деп коелу 1-2 жылдан кийин. Анан эгер ошо чач өргөндү билбеген үй бүлөгө туш келип калса, өздөрү ушуну айтып жайылтса болобу? Эгерде Менин чачымды өргүлө деп, Жок, туура кабыл ала турган болсо, айтса болот. Бул да чоң ырым. Тилек, каалоо, ана ошо бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп атпайбызбы? Ошентип тилеген да баскан турган кыймыл аракети менен тукум улаган, тилеген. Эгерде туура кабыл ала турган болсо, билбесе айтып койсо болот. Анан кайненеси кандай кабыл алат, аны бир өзү билет дегендейчи, бир Кудай билет. Же ошол ырымды билген бир наркытуу энелерге, умай энелерге ошону жасатса болот да, өздөрү билбесе. Өздөрү билбесе ошол. Жок, кайненеси өзү деле көп өрбөйт. Эгерде кайненеси бир өтө карып, өтө болбосо дагы бир 70-тен ашып калган болсо, келинин чачын өзү өрөт. Анан эгерде кайненеси жаш болсо, сөзсүз түрдө ошол уруудагы улгайып калган байче ошонун курагына жетсин,
ошондой укум тукуму өссүн деп, бул дагы тилек, ырым, каалоо болуп атпайбы? Каалоо, тилек болуп атпайбы? Ошентип, эгерде кайненеси карган болсо өзү эле өрөт. Менин жашыма жетип, бала чака эл журтту күтсүн депчи. Эгерде билбесе, түшүндүрүп, айтып ушундай сабак өткөнбүз деп эле. Апа, анан ошол ырымды жасаса болобу деп айтса болот, неге болбойт? Мен мындай уккам да, эгерге өкүл энесинин күйөөсү жок болсо ал өрбөйт дегенчи. Анан келинге жол салганда дагы жесир аял жол салбайт деген. Бул ырым. Ырым жырымды кыргыздар кармап жүргөн. Жаңы келин келгенде эгерде күйөөсү жок болсо ага жолук салдырбайт. Ошо эрте эме болуп жесир болуп калбасын деп. Анан өкүл эне да койбойт. Күйөөсү жок болсочу, өкүл эне койбойт. Бул ырым. Кыргыздын ырымы. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүн сиздер менен чачка байланыштуу жөрөлгөлөр, чач өрү деген темада маектештик. Эгер биздин берүүнү дагы көргүңүз келсе, YouTube'дан көрө аласыздар. Ал эми биз менен байланышкыңар келсе, бизге сунуш пикириңер, суроолоруңар болсо, биздин Instagram'дагы, Одноклассниктеги баракчаларыбызга жазсаңыздар болот. Келерки аптага чейин саламатта туруңуздар, амандыкта көрүшөлү.